Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер, кадырман кыргызстандықтар, арбаңыздар. Буйруса бүгүн 23 май, таңкы саат азыр 7-8 болуп турат. Буйруса биз Индиядагы бул сапарыбызды дагы аяктап, Кыргызстанга кетип бараткан учурубуз. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, албетте Аллах Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Анткени бул сапар 9 бейтапка кызмат кылдык. 9 бейтаптын маселеси үчүн 15-16 күн чуркадык. Кудайга шүгүрлөр болсун, баардыгыныкы жакшы жагына чечилгендей болуп турат. Эң негизгиси жана Алайдагы карындашыбыз менен эле Кубан агабыздын маселеси толук чечилбей калды. Буйрса бирок алардын дагы бир-эки анализдери калды, ошонун аркасында буйрса чечилип калат деген үмүтүбүз бар. Мына ушундай достор, быйыл 2023 жыл, 22 жыл аябай катуу кызматтар болду, аябай катуу эмгектер болду, көптөгөн кайрылуулар болду. Бул кайрылууларга такыр кайдыгер карабастан ушул күнгө чейин колдоп бердиңиздер, жардам бердиңиздер. Бир топ, бир нече бейтаптардын ден соолугуна себепкер болдуңуздар. Бир топ, бир нече бейтаптардын бул жашоону, мындай айтканда, жашашына, өмүрүнүн уланышына себепкер болдуңуздар. Албетте мен сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан жана ушул бейтаптардын атынан баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Кудай буйруса бардыгы сүйлөшүлүп кайтты. Ошол эле берки больницадагы Динара эжекебизден баштап Айбике, Мелис, Бекзат буйруса ушул базар күнү Кыргызстанга учат. Ал эми берки больницадагы кичинекей Өмүрбек операция болду, алдыда дагы бир операциясы калды. Анан Камил агабыздын дагы буйруса 2-3 күндө операциясы болот, аныкы дагы жакшы келатат. Анан карындашыбыз, алайлык карындашыбыздыкы буйруса 1-2 күндө анализ, генетик анализ чыгып калса билинет. Анан Кубан агабыз эң мындай оорчундуу маселе ушул Кубан агабызды колтурат. Кубан агабыздыкы да бир анализ бүгүн эртең тапшырса, ошонун аркасында билинип калат достор буйруса. Мына ушундай. Биз азыр Индиянын Борбору Делидеги эл аралык аэропортундабыз. Бул аябай чоң аэропорт. Бул аэропортто бир нече инсандар ар тарапка учушат. Биз дагы 2018 жылдан бери ушул аэропортко келип, ушул аэропорттон кайра Кыргызстанга кетип жүрөбүз. Түшүбүзгө кирбеген Индияга жыл санап, ай санап канчалаган Кыргызстандагы чыныгы ооруп аткан муктаждарды, бейтаптарды ташып жүрөбүз. Албетте мына ушул кайрылууларга сиздер кайдыгер карабастан жардам берип атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Алдыда керемет бир пландарыбыз бар иш боюнча. Анан жеке өзүбүздүн дагы мындай айтканда жашообузда дагы буйруса жакшы ниеттерибиз бар. Ал боюнча дагы ушул бейтаптардын батасын, дубасын алып кетип атабыз. Эми иншалла Кудайым бир жакшы жагына чечип, жакшы күндөрдү насип кылып дегендей, мындай алдыда бир жакшы пландарыбыз бар. Кудай калса, сиздер ошол күтүп аткан, сиздер сурап аткан, сиздер сунуштап аткан биздин жеке жашообуз буйруса иншалла ушул жакынкы күндөрдө, жакынкы айларда бул маселе дагы чечилип калса экен деп албетте элдин дубасын алып кетип атабыз. Анан астыда Кудай калса соонун керемет пландарыбыз бар достор. Биз менен бирге болуңуздар, дайым биз менен сапарлаш болуңуздар, шериктеш болуңуздар, жакшылыкта жарыша бериңиздер. Кудай буйруса алдыда көптөгөн ийгиликтерди чогуу багындырабыз жана мамлекетибиздин келечеги үчүн, мекенибиздеги чыныгы муктаждар үчүн биргеликте көп иншалла кызмат кылабыз деген ниеттерибиз бар. Биздин сапарларыбызга, жолдорубузга, кызматтарыбызга дуа кылып туруңуздар. Иншалла биз аман эсен мекенибизге жетип барып алсак, анан бул жакта калган бейтаптар боюнча дагы сиздер менен бөлүшүп турабыз. Алдыдагы жумуштарыбыз боюнча дагы сиздерге маалымат берип турабыз иншалла. Кудай калса, ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүңүздөр. Катардан калбаңыздар достор. Бири-бириңиздерге айтыңыздар, мүмкүнчүлүгү бар, колунда бар, шарты бар, колунан жумуш келген, иш келген агайыны досторго сөзсүз ушул маалымат кабарды жеткириңиздер. Иншалла жакында муктаждар комплексинин экинчисин баштасак деген ниетибиз бар. Жер маселеси чечилип калса эле, анан астыда дагы бир жакшы пландар бар. Эми бул пландарды мындай толук ишке аша элек мен сиздерге айтпай эле турайын. Кудай кааласа, дуа кылып туруңуздар, колдоп туруңуздар, колдоону токтотпоңуздар. Сөзсүз эле материалдык жактан колдош керек экен деген ойдон алыс болуңуздар. Моралдык колдооңуздарга биз дайым муктажбыз жана сиздердин дайым дуаңыздарга муктажбыз иншалла. Ошондуктан дуаңыздарды жана колдооңуздарды токтотпоңуздар. Буйруса бүгүн кечки убакта Кыргызстандын борбору Бишкекте иншалла болуп калабыз иншалла. Аманчылыктарда көрүшкөнчө тынч болуңуздар достор.